биздин Айкөл айылы Тогуз булак айыл өкмөтүгө карайт. Айкөл деп аталып калышынын себеби ушул артыбызда турган Алтын Бешик тоосунун ары жагында Айкөл көлү бар. Ошол Айкөлдүн атында ушул айылыбыз Айкөл деп аталып калган. Негизинен калктын саны 1800, 500дөн ашуун кожолугубуз бар. Жергиликтүү калк негизинен дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенет. Касамиң долбоору боюнча былтыры 5 скважина ишке кирди. Буюрса быйылдан баштап дыйкандарыбыз ошол суу менен бүт жерлерин, сугат жерлерин сугарышып, эгиндерин молтушум алат деген ойдобуз. Быйылкы жылда атайын долбоорлорду жазып, боз үйлөрдү тигүүнү максат кылып турабыз. Буюрса боз үйлөрдү тиксек, бизде ушул ички туризм өнүгөт дагы. Туристтер келип эс алышып, Төө жайлоонун койнунда эс алып кетишет деген ойдобуз. Эки миң жыйырма бешинчи жылы 29 августта ушул мектеп бизге пайдаланууга берилди. Буга чейин биздин мектеп 1953 жылдары элдик ашар жолунда курулган мектеп болчу. Ал мектеп ашар жол менен курулганга байланыштуу аябай авариялык составда болуп, пайдаланууга жараксыз болуп баштаган мезгил болчу. Азыркы мезгилде бизде ушундай типовой мектептер курулуп, 272 окуучу билим алып атат. 23 мугалим эмгектенет. Азыркы мектебибиз аябагандай таза, тыкан. Ар бир класстарда компьютерлер, принтерлер, телевизорлор коюлган. Мугалимдер үчүн, окуучулар үчүн дагы баардык сабак өткөнгө ыңгайлуу. Бул типовой мектеп болгондугуна байланыштуу актовый залдарыбыз бар. Актовый зал өтө чоң, кенен кылып курулуп берген. Спорт залдарыбыз, ашканаларыбыз, булар дагы баардыгы мектеп ичинде камтылган. Биздин айылдык маданият үйүндө бир топ жакшы шарттар болуп калды. Анан негизги эле шартыбыз айыл өкмөт тарабынан биздин маданият үйүнүн чатыры жаңыланды. Чатыры жаңыланып бир топ жакшы иштер болду. Анан биздин негизи отуруп өзүбүз иштөөчү бөлмөбүз жок эле. Кызматкерлерге. Кызматкерлерге. Анан кызматкерлерге жок эле дагы биз көчүп, кайер бошосо ошол жерде даярданып, ошол жерде өткөрөт элек. Биз отурган жерде айылдык ФАП болчу. Анан ФАП салынып, ФАП жылып өзүнүн имаратыга көчтү. Азыр бизде дагы өзүдө бөлмөбүз болуп, иштешке жакшы шарттар түзүлдү. Чатырыбыздын эскилиги жеткен эле. Жетип, анан тамчы өткөнүгө байланыштуу анан ушул айыл өкмөткө кайрылдык. Айыл өкмөт өзүнүн бюджетинен чатырыбызды бүт бойдон жаңылап берди. Имаратыбыз эскилиги жеткен бул 1986 жылы пайдаланууга берилген. Азыр эми капиталдык ремонтко муктаж. Буга чейин биз Дом культуранын 2 комнатасында кызмат көрсөтүп келгенбиз. Себеби бизде өзүнчө здания жок болгондугуна байланыштуу ушул жерде иштегенбиз. Ал эми бул ФАП болсо бизге 2025 жылы 1 ноябрда ишке берилген. Ошол күндөн баштап ушул ФАПта биз элге кызмат көрсөтүп келатабыз. Бул ФАПтын жакшы жактары бизге аябай жакшы ыңгайлуу, шартты кенен болгону. Ар бир комнатабыз ар бир адамга ыңгайлаштырылган жана ошондой эле жылуу, жумшак. Бизге бул ФАП арабтар тарабынан салынып берилген. Биз 1350 адамды ушул күнгө чейин тейлеп келе жатабыз. Бул жерде биз 3
киши эмгектенебиз, 2 медайым, 1 санитарка иштейт. Кош бойлуу аялдар келгенде учетко алганда кеңири өздөрү менен кеңири сүйлөшөбүз. Ошондой эле алардын салмагын, боюн таразыга тартабыз. Анан бул жерде алардын баласы өсүп атабы, өспөй атабы, ошол боюнча дагы өлчөйбүз. Ошондой. Ал комнатада бизге тар болчу. Себеби эркек киши келгенде аял киши менен бирге сүйлөшкөнгө болбойт эле. Ошон үчүн отдельно аялдардын комнатасы деп, женский деп отдельно комната кылып койгонбуз. Бизде ошондой эле отдельно укол алганга дагы отдельно комната бар. Анан прививка жасаганга комната бар. Ошондой эле отдельно бизде комнатабыз бар. Ал жерде карта турат. Карта тектала турат. Ошондой эле ал жерде бизде ыңгайлаштырылган шартта санарип менен иштейбиз. Больнойлор анализ тапшырып келсе, бул жактан биз өзүбүз чыгарып алабыз. Айылдаштар, мына бизде Тогуз Булак айыл өкмөтүндөгү Америкада иштеп аткан жигиттерибиз ай сайын ар бир айылга азык түлүк пакеттерин берип турат. Эмики кезек биздин айылга келип калыптыр. Ушул Америкада иштеген жигиттердин атынан келген азык түлүк пакеттерин сиздер алып коюңуздар. Дөөлөт, мына сага ке. Бала чакаң менен жакшылап неме кылып, мынаны үйүңө алып кеткин. Атыры жаңа мына сизге Америкалык балдардан пакет келген экен. Оразгүл, бул сага. Макулбу? Америкада иштеген биздин мекендештер, сиздерге Аллах разы болсун. Ушундай үй-бүлөлөргө жардам берип, колдон келгенинче ушул үй-бүлөлөр чындыгында муктаж. Сиздерден Аллах разы болсун. Берген садакаңыздар миңдеп кайтсын. Айкөл мектепке чейинки билим берүү мекемеси эски имарат болгондуктан, айылда бир гана жалгыз балдар бакчасы болгондуктан, балдардын саны өскөндүктөн өкмөт тарабынан ушул жаңы бөлмө, бир бөлмөлүү балдарга жаңыланып берилди. Канча бала батат бул жерде? 20 бала үчүн сыйымдуулугу 32 деп берилип, 78 бала тарбияланып атат. Биздин Тогуз Булак айыл аймагында жакында эле Тогуз Булак кызмат көрсөтүү муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Жаңы түзүлгөн ишканабыз таштанды тазалоо боюнча жумушчулардын саны аз болгондуктан буга чейин айылдык аялдар демилге көтөрүп, ушул айылына чейин тазалоо боюнча, таштандыдан арылтуу боюнча булар демилге көтөрүп бизге келген экен. Биз ушул жол бойлорун тазалаганга сиздерге көмөктөшөлү деп. Анан биз алардын сунушун колдоп макулдук бергенбиз. Бүгүнкү учурда бизде бир гана Айкөл айылында эмес, Айбик айылында, Кара Булак айылында, Миңжыгач айылында ушундай ай сайын же болсо квартал сайын айымдарыбыз чыгып, жол жээктерин тазалоо демилгесин ишке ашырып жатат. Районубузда эс алуучу жерлер аз болгондугуна байланыштуу ушундай эс алуучу комплекс куруп атабыз. Буюрса дагы эле алдыда көп пландарыбыз бар. Негизи бүтө элек, дагы бул проектибиздин 50% бүттү деп эсептейм. Эс алууга эми основном бизде мына бассейн, анан мына детский площадка бар. Жазында в основном кооз, тоолуу жер, жайлоого чыкканча ушул боз үйлөр бар. Ушул жактардан кайтканча ушул жерге түшүп, эс алып, күн ысыгында да. Анан балдар болсо детский площадкага ойноп, эс алып кетишет. Ал эми кышкы мезгилде болсо мончо иштетебиз. Кышкы мезгилде ошол мончобузда 2 адамдан 10 адам, 15 адамга чейин батат. Тамак аштар бар. Тамак ашты заказ кылып, банкетный зал бар. Банкетный залда той маареке өткөрүп, ЗАГС өткөрүп, ушундай маарекелерди өткөрүп кетсе болот.